Мына эми сиздер көпчүлүгүңүздөр деле күтүп атсаңыздар керек. Себеби бул акыркы убактары аябай көп просмотр делип атат. Ушул видеобуз бул жол жээгиндеги унаалар деген. Ушул азыр эми кезекте ушул видеолор келип калды. Бүгүн 6 сентябрь 2020 жыл, аптагүнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы мына Жапалак автоунаа базарына сиздерге ушундай маалымат берип кетип атабыз. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Могу жерде Opel Vectra турат. Ушундан баштай берели анда. 1992 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 70 000 сом, ээсинин байланыш номери 779 75 03 45. Болду. Канча жылы? 1995. Объему канча? 2.5. Бирок чындыгында машина аябай таза, жакшы экен, мындай жакшы көрө албай атам. Баасы канча деп атасыңар? Баасы 250 000. 350 000, а? Телефон номери? 55 миллион. 555 57 41 11. Мында дагы жакшыраак көрсөткөнчө аракет кылайын. Эми бул жакка кайрылып берели. 06 турат. 1990 жылы чыгарылган. Баасы 140 000 сом. Volkswagen Passat. Бүгүн тартпадык эле, мынакей жол жээгинде темадан чыгып атат эми. Сурагандар ушул көрүп коюңуздар. 1989 жылы чыгарылган, объему 1.8. Баасы 180 000. 100 000 деп атаса? 100 000. Кичине адашып калдыкпыз. 100 000 эле сом. Машина кеч канал. Мотору мына жаңы кылынган деп атат. Бардык эле Нахаду ака. Жүрөт, а? Нахаду бар да. Deu Nubira 2. Мына жүргүзүп койгон, от алдырып койгон. 2000 жылы чыгарылган, коробка автомат. Мына ээсинин байланыш номери. 100 000 сомбу? 100 000 деп атат бул дагы. Арканкы мына стоп сигналы алмаштырыш керек. Сынып калыптыр. Салону 4 айнекте мына электро көтөргүчтө, күзгүлөрдө электро регулировка, кондиционер бар болуш керек. Бар, да климат контролда электронный экен. ВАЗ-2107. Эки миң жетинчи жылы чыгарылган, объему 1.6, инжектор. Баасы 110 000 сом деп атат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн эң арзан айтылган, дагы да кеми да болушу мүмкүн. Тагыраак айтканда маалымат казында жазылып турат, ээси көрүнбөйт өзү да. Ушул 06 болуп атат. 1982 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы мына 25 000 сом. Ээсинин байланыш номери 559 82 88 57. ВАЗ-2107. Россия темир номеринде учеттон чыккан эмес. 2011 жылы чыгарылган, объему 1.6, телефон номерлери ээсинин. Айтылыш баасы 110 000 сом деп атат. ВАЗ-2110. Бул да Россия темир номеринде. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 70 000 сом. Opel Zafira. 2000 жылы чыгарылган, объему 2, дизель.
Басы 170 миң сом. Есім байланış номері 778 13 96 36. Daha bir автоунаа өзгөчөлөнгөн, башкача, сейрек кездешкен Mitsubishi 1985 жылы чыгарылган, объему 1.8, баасы 55 миң сом. Mitsubishi не болуп кетет аты? Mitsubishi Galant. Galant. Левый руль. Ага. Свежий перегон Бишкектен келди. Жайладыңыз? Жакшы. Бишкектен келди, свежий Бишкектен перегон. келген. Оптовый ба 50. Оптовый ба 50. Японский ба бул. Барды тең нахаду, а? Бардыгы нахаду, эки айы бар. Ага. Бензин куюш керек, бир жакшы шопур керек, ошо эле. Болду, жакшы. Ана, бул байка өзү ушундай сон реклама кылат экен. Сөздөрдү мындай бири-бирине улаштырып чеченди экенсиз. Nexia 1. Бул Кореянын сборкасы болуп калат экен, 1995. Объему 1.5. Баасы 70 миң, кеми дагы бар, мына жазып дагы коюптур, кеми бар деп. Комплектациясы жакшы эле болот, корейскийлерде 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравлика бар. Машина барды, нахадуу. Эми сурап коюш кичине парз болуп калып атат. Такала турган баасы канча берип бересиз? Кардар чыгып калышы мүмкүн. 60 миң сом, а? Жакшы. 55 миң сом кылышкан экен, бербей коюптур ээси. ВАЗ-2107. Эки миң 11 жылы чыгарылган, объему 1.6 инжектор болот. Баасы канча болуп атат эми? 150 миң кеми бар. Кыргызстан номеринде дагы ушул адамга эле караштуу, бул жакта эле. Дагы бир 07, бул уже Россия темир номеринде учет чыгарылган эмес. Ушундай турушта эле сатасыңарбы же учеттон деле чыгарып бере бересиңерби? Ушундай турушунда. Бунун баасы канча болуп атат? 65 миң сом. Азыр маалымат кагазында дагы көрсөтүп коем. 2004 карбюратор болуп калат, а булар? Карбюратор. Deo Nubira 2. 2000 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка автомат, есім байланыш номері 771 68 68 46. Салону. Басын қанша дедіңіз ле? 130 миң сом. Газ 2410. 1991 жылы чыгарылган, объему 2.5, есім байланыш номерлері. Кимге кызык болсо паузага да басып, шашылбай жакшы терип, эсинен дагы телефон чалып, эсине толук маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Сизге кызык болгон суроолорду жооп алып. Бунун баасы канча болуп атат эми? 150, а? 150 миң сом деп атат. Avante 1, Hyundai Avante 1. 1996 жылы чыгарылган, объему 1.5. Коробка механика. Айтылыш баасы 110 миң сом. Ачык элеби машина? Салонда бир кыскача көрсөтүп коюн. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Кондиционер да бар экен, а? Жакшы. Гидравлика бар. Жакшы. Opel Vectra. Bir 1991 жылы чыгарылган, объему 1.6, телефон номери. Жана баасы да жазылып турат, 60 миң сом. ВАЗ-2106. Bir 1996 жылы чыгарылган, баасы 55 миң сом. Есім байланыш номері 708 38 04 84.
Matiz 1 1998 коробка механика, бағасы 100 000 сом кеми бар. Урматтуу көрүүчүлөр, эми ушуну мен аяктап калам. Себеби дагы деле ушундай узун катарынан жолдун эки четинен тең кете беришет. Дагы да кызыктуу машиналар болот эле, бирок убактыбыз кичине тарыраак, себеби биз видеолорубузду барып монтаждашыбыз да керек. Ошого байланыштуу ушундай убактыбызда кичине тарыгы болуп калат. Бардыгыңыздарга тынчтык, аманчылык, чын денсаулык, ишиңиздерде ийгилик, өлкөбүздө өсүп өнүгүү болсун. Алдыдагы шайлоолорубузду дагы аман эсен өткөрүп алалы. Эмдиги апта же эмдиги чыгарылышка чейин көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Мен бүгүн алып бардым сиздерге, сиздердин кызматыңыздарда даярмын. Аты жөнүм Муратбек Ахматов.